Кыргызстан өзү чынында кооз, тоолуу, таза сууга мол мамлекет. Жаратылышында сөз жок. Бардыгы ордунда, климат тим эле сонун. Кээде эли сүйлөп калат. Бизде кыш суук анан жай ысык деп. Кайдан билет? Баары ордунда, зор, зыңк билет. Жөн гана ошол кыргыз жериндеги эл өзүбүз кичине митобуз да билет. Ошол эле жаратылышты нихуя сыйлабайбыз, мусор толуп калганын билет. Айтабыз билет. Мага похуй. Меники беле. Менде мына особняк бар, ошол жак таза болсо болду билет. Ошол эле особнякка бара турган жолуна. Таштаак тешилип калганын билет. Тиге баары бир похуй. Билет, ошол көчөдөгүлөр менен чогулуп, бир аз акча чыгарып, жол салдырып кой. Машинаң бузулбайт билет. Жол чаңдабайт. Жок, биле, менде особняк бар, ошол жака чапташ керек биле. Мамлекет салсын жолду. Мамлекет кайдан салат? Ал жакта да сага окшогон, мага окшогон тохуистер отурса. Алардын ондон особняк бар биле. Ошол жака чапташ керек аларды билет. Каякта жол билет, тияка жетпей атсана. Билем, ошол креслодо отургандардын арасында да чын дил менен күйгөндөр, мамлекеттин жашоосу жакшырса экен дегендер да чыгат. Бирок алар аз да немирайын. Ошолорду сага окшогон, мага окшогондор басып кетип атпайбызбы биле. Келгиле, тилекке каршы болобу же тилекке жараша болобу, ошо кыргыз болуп төрөлүп жүрүбүз биле. Кыргызстан үчүн бир нерсе кылып кетели бул жашоодо. Бир нерсе болсо эле сука жол жабабыз, анан пикет кылабыз деп эле бизнес боло бербей. Машинанын терезесине бөтөлкө ыргытпа, түкүрүнбө билет. Жаратылышты сыйла, окуу, тытын, көңүл түшүрбө билет. Салттарды сакта, түз кара аларга билет. Менталитетти жоготпо. Ошол эле учурда заманбап жүрүн. Ошондо анан биз улуу кыргыз эли болобуз. Тойго келгиле, тойго келип торпок жегиле. Кандайсыңар жаңы жылдар менен? Жаңы жылда эзип эле бухать этип жатып калдыңар анан. Чөнтөктө болгон акчанын баарын салып. Бүгүнкү ролик ошол тойлор жөнүндө болмокчу. Эми кыргыз той бергенде, сөз жок дейм. Пиздец, болгон акчасын салып таштап, жетпей калса кредит алып, машинасын залогко коюп, үйүн коюп, ошолорго чейин барышат дейм. Таң калам да дейм. Тиги баласынын свадьбасына $7.000 салыптыр, мен 15 коротом. 8 ырчы чакырам, анан 2 жылкы соём деген атаандаш, таң каласың да. Анан баары бүткөндөн кийин карыз кабат, башын мыкчы 6 жыл төлөй албай жүрөт анан. Мындай нерсе жаш үй бүлөнүн бактысына таасир бербей койбойт дейм. Ошондой шикарный тойдон калган пайданы айтып берейин эмне экен. Бул 3 сааттык видео, анан 2,5 сааттык посттор жанагы. Кармашкан колуңар бек болсун, анан ажырабасын, артыңарды малбасын деген сыяктуу да. Анан бир 100-150 фотография да нахы. Өспөс оттун жанында там гүл коюп аткан, анан тойдо салат жеп аткан, кучакташып өбүшүп аткан, ушундай сыяктуу да. Болду, андан башка пайдасы жок. Анан эртеси мындай сөздөр, сука. Столу бедный болуп калыптыр, анан кола фантали коюп коюптур нахы. Натурсок жок экен. Ой, просто сөз жок да, сука. Мага лично байкуш койлор менен жылкы барга жалко да немирен. Көздөрүн жалдыратып, бир хуйня тойлорго кете беришет да байкуштар. Мына вообще той өткөрбөгөн, менин да акчам калбай калды Жума сайын тойго чакыра беришет Аларга барбай койсоң таарынат, барыш керек болот Барганда да жөн барбай $100 конвертке салып алып барасың Короче, мындан кийин мен мындай тойлорго барбайм эми. Ушундай деп чечтим. Жумуш жасап эле жүрө берчү дейсиң ата нахы Таарынса таарына берсин На жаным экөөбүз ызы чыгылбай эле акырын үйлөнүп алганбыз. Жаным. Ооба. Эми тойлорго барбайсыз, Ооба. Жаным го. Аягында, как всегда, кичине жакшыраак сөздөрдүн айтып коеюн. Кинолордо бар го, согуштардын алдында бир полководец тиги солдаттардын алдына чыгып, ораторский сүйлөп турган аягында. Мы их сделаем, это наша земля дейт го, ошондой сыяктуу. Давайте, тойлорду азайталы, келгиле. Ким крутой той өткөрдү деп атаандашпай башка жагынан атаандашалычы бир эл үчүн, жер үчүн жакшы иш кылгандар, ушуларга атаандашсак кандай сонун, Ушундай иштерге ыраазычылык алган, тойлорго барганда намного кайфово, чын айтам. Жаштар пафос тойлордун аркасынан кууба кылачы суранычы. Көп нерсе силерден көз каранды да Ата энеңерге чакан той өткөнөм десеңер, кантип силерге макул болбос. Ошол акчаны андан көрө кийинки келечегиңерге калтырып койгула. Орду таап алат алар. Балалуу болосуңар, окутуш керек болот. Ал жака да тыйын керек. Так что ысырапчылыктан алысыраак бололу, Давайте. Салам достор. Бүгүнкү сөз эмне жөнүндө дебейсиңерби? Коррупция, Вот эмне жөнүндө сүйлөшөбүз биз бүгүн. Баса, кыстырма бул жерден. Роликтин астындагы комменттерди окусам, дайыны жок сөгүнөт экен, андай мындай деген ойлор бар экен. Достор, өзүңөр ойлосоңор, жан дүйнөң дүркүрөп күйүп атса, жыргап тура албайт экенсиң, чын элечи. Өнүгүп кете турган жолдо келаткан мамлекеттин келечегине өзүнүн эле адамдары, өзүнүн атка минерлери түкүрүп атса, круто, молодец деп тура албайт экенсиң да, чынчы. Мен түшүнүп койгулайм. Мындайларды суки билет дегенден башка айта албайт экенсиң, чынын айтам. Мына коррупция деп атам, Бул жерден кантип сөгүнбөй коесуң, кантип сөгүнбөй кое аласың, айтып калачы. Мына врач болгом деген жаштар универден сабактарын развод кылып атканда, кантип молча тура аласың, айтчы, Бул жерден эң биринчи очередте преподавательдерди сөгөм да, Силер ушундай ишиңер менен адамдардын өмүрүнө кол салып атасыңар деп эсептейм, суки. Обшермендечились просто. Кайсын айтсам дагы, башың адашат да, бул айлана тегеректегилердин баары ушул нерсеге батып калган экен да. Я түмүлнулся, ё-моё. Андан сырткары бизде бир тууганчылык деген бар, бул өлүп калган нерсе да. Бирөө вдруг начальник болуп кала турган болсо, бүттү да, Иштей алабы, албайбы, похуй, башталат да баягы, сука. Өзүнүн баласын тыгат, анан келинин тыгат, анан тайкесинин бөлөсү, балдызынын жеңеси, анан жеңесинин сиңдиси, сука, башталды анан. Анан кайдагы мамлекет үчүн иштебей, башталат да баягы кыргыздын жоруктары. Там салып берели, аял алып берели, акчаны кайдан алалы? Тиги проект жарым бюджетин алалы. Кайсы проекттин? Жанагы 3 этаж мектептин бюджетин жарымын алабыз. Пусть 2 этаж болсун да. Ой, көкүрөгүм эмнеге толуп калганын деп таң эле кала берем да, сука. Гаишниктер жөнүндө вообще молчу, бул жерден өзүбүздүн да күнөөбүз бар. Ошол айлана тегеректин баары эле коррупционерлерге толгон Өзгөчө билим берүү тармагы, саламаттык сактоо тармагы ушул нерсеге аябай чөмүлүп кеткен да. Ушул боюнча көп ойлоном терең, чын Кайдан пайда болгон бул нерсе, кантип арылсак болот депчи. Пара бул атам замандан эле келаткан нерсе экен да, бүлүктү тапшыра коюп, анан килем суна коюп дегендей. Азыр башка бир страшный формага өтүп кеткен да бул нерсе. Тазалануу чоң суроо да. Суубузга кошулган туздай да азырчы. Муну кантип бөлүп чыгарыш керек, бул абдан кыйын суроо. Төгүп салып эле таза суу куйбаса. Таза суу алар биздин жаңы өсүп келаткан муун да. Ошол үчүн ойлонолу,
ойгонолу, толгонолу, мостик туралы, шпагат отуралы деп койду. Дагы поэт болуп баратам блядь. Кстати, азыр мен Тайкемдикиндемин, көрдүңөрбү кандай особняк шикарный, молодчик да он. Өзү курду бля, өзүнүн акчасына курду уна. Өзү гос жумушта иштейт. Вообще пара албайт, чып-чын айтып атам. Карчы кандай жашайт. Ну чё я? Мен да покайфую тогда. Давайте. Бүгүн бир көйгөйлүү тема мени ойлондуруп турат. Жөн эле какша бербей, башкача бир жол менен түшүндүрүп көрөйүн деп ойлоп турам ошол теманы. Кайсы тема экенин азыр өзүңөр түшүнөсүңөр. Мен өзүм кылсам актерское мастерство жетпей койду. Ошондуктан башка бирөөнө кайрылдым. Анда сахнада актер. Апа, биз кайсы жерге келдик? Бул жак эмнеге караңгы? Муздак экен апа. Дары жыттанып атат. Бияк мага жаккан жок, бул жерден кетеличи апа. Апа, тетиги ак халатчан кишилер биз жака келе атат. Колдорунда бычак бар экен. Апа, коркуп атам. Апа, атам каякта? Ал эмнеге бул жерде жок? Ал бизди коргобойбу? Апа, эмнеге кетпей турабыз? Сиз мени боюңуздан алдырасызбы? Апа, суранам, андай кылбаңызчы. Мен сиздин эң жакшы балаңыз болом. Сизге бактылуу өмүр тартуулгум келет, апа. Сиз жумуштан келатканда алдыңыздан чуркап тосуп чыккым келет. Сизге эркелегим келет. Апаке, бул чечимизден баш тартыңызчы. Жарык дүйнөгө көз жарып, абасын терең дем алганга мүмкүнчүлүк бериңизчи, апа. Өз таманым менен жер бетин сезейинчи, апа. Бул дүйнөдөгү эң күчтүү адам болом. Сизди эч нерседен коркулбайм, апа. Мындай кадамга барбаңызчы, апа. Апа, мени кезип атышат, апа. Күн көрбөй кетип баратканыма өкүнөм. Кош болуңуз, апа. Мен сизди баары бир жакшы көрөм, апа. Апаке, апа, кош болуңуз, апа. Салам всем. История одного зятя по имени Каске. Вы сами сейчас поймете, какую проблему я хочу затронуть. Итак, благородный зять. Давно уж юрта покосилась, да прихудились кошмы. Больно лежит старуха, на шкурах чешет космы. Загон в навозе, и у коровы кизяк на ляжках. Неделю дева старая, дочурка в трансах. Нет мужиков в зимовье, да и проезжих нету. А у порога наш старик сидит на седле, но на земле. Вокруг оплевано на сваем, а куры штуки 2. Не склевывают нас, а ищут проса. Герой наш лыбится, доволен он хозяйством. Как вы заметили, корова есть, а значит сметана, молоко и творог. 2 кур петух соседний топчет, а значит яйца, алыдии те же. И с огорода морковь, картоха, лук, понад арыком конопля. Седло вы видели у дома, нету лошади, продали. Дочурке надо было быть зачем-то, в Бишкеке по делам в найт-клубе. А бабка что лежит? Да дура, всю жизнь ела мясо, лечиться стала по совету дочи, гербалайфом, как понял, травами. Вот и слегла от пищи холодонесущей. А был богат я прежде, свой скот гонял я на дяйло, не зная горя. Вдруг скончался тесть скоропостижно. 2 лошади, корова, овец штук 10 ушли за ним. Потом 7 дней на нож скотину. Затем поминки, 40 дней. Корова, лошадь, овцы опять ушли под нож. Чуть-чуть передохнули, годовщина. Ну и здесь уж проявляется кыргыз. Себя он должен показать, чтобы гости диву дались. Деваться некуда, я резал. Моя жена у них единственная дочь. Недолго думая, потом и теща померла. И повторилось все опять. Коровы, лошадь, бараны, все на мясо. Вот так я без скота остался. Зато я у людей в устах прослыл как самый щедрый, самый благородный зять. Ай, бля, арам жетпедим мен. Мына бул мен турган чоку бала кезде, блядь, заңкайган мөңгүсү бар чоку эле. Азыр карачы, кагжырап кара таш калыптыр, блядь. Айтайын дегеним эмне? Бүгүнкү чыгарылыш мөңгү темасы болмокчу. Баягы күнү бул жөнүндө да бир аз айттым эле. Мында кененирээк токтолоюн деп атам. Чынында бул чоң маселеге айланчудай, блядь. Мөңгүлөр азыр планетанын өмүрү менен тең туруп калды. Азыр ээрип бүтсө эмне болот да, бля, ошол чоң суроо. Баса баягы күнү байкап калдым, Ата Мекен партиясы да мөңгүлөрдү сактайлы, андай мындай деген демилге менен чыгып аткан экен, бля. О, жалгыз эмес экен деп мен да анча-мынча сүйүнүп көкүрөк жылып калды эне. Ошондо ушундай нерселер жакшы да, а то, бля, жалгыз коптун колунан эмне келет тура, какшап кала берет экен, блядь. Могу, блядь, мөңгүлөрдүн эришинин ичте себеби эмне деген суроого ар кандай жоопторду, божомолдорду айтып жүрүшөт. Биринчиси, бля, баягы айтып өткөндөй, глобальное потепление дейт. Экинчиси, кургаган Арал деңизинин туздары бияка учуп келип ошолор эритип атат деген божомолдорду айтат да. Менин оюмча, блядь, биздин мөңгүлөрдү, бля, жанакы чет элдик ар кандай компаниялар, фирмалар алтын күмүш казабыз дешип, бля, чокулардын баарын талкалап, ошол себептен ээрип атат го деп ойлойм да. Бул природада мындай да, бля, бир ташын алып койдуң, все, бля, баары башкача кетет да. Ошондуктан колдон келишинче келгиле, бля, этият бололу, бул чоңдорго кайрыла эле. Мен сураныч,
байкелер билет кичине болсо да патриоттук сезимди күйгүзүп дегенде акчага аз кырылбай биздин мамлекеттин пайдасына чечсеңер ушундай келишимдерди долбоорлорду жакшы болот эле да. Себеби билет атиги чоочундарга похуй да, билесиңер да, алтын казып кете беришет, мына калганын урутуп ойнобойт. Ошондуктан келгиле мөңгүлөрдү сактайлы, хотя бы аракет кылалычы ошого, мен силерден суранам мекендештер. Эх, жашоо керемет. Карагылачы, кандай ажайып кол жерде жашайбыз я. Менин ысык күлүм өзгөчө. Мен сага келгенде всякий проблемалардын баарын унутуп, көңүлүң жайдары, уктасаң уйкуң канып, түш көрсөң фантазияң таза, каяктагы бир кошмарлар кирбейт, жумуш кылсаң баат арбайт. Жегинде эс алып жаткан кыздарчы, эх, красоткалар. Ысык көлдүн фонунда биздин кыздар тим эле жаркырайт го чиркин. Көз менен атып, фигураларын карап эзилип гана кетесиң да чиркин. Эх, билем. Көл жээкте башталган мечендеген романдар. Правда, көпкө созулбайт, бирок ушунчалык таттуу дейсиң. Красавица дагы, сен дагы эч нерсеге милдеттенбей, байланбай, жөн гана вкусный мамилелер. Күн ысыганда чуюлукка барып киришten башың менен сууга шуу деп секирип ичинде балыктай сүзгөн. Ой, кайф да кайф. Эч нерсеге тең эмес рахат. Ары сүзүп, бери сүзүп, кыздарга сүзгөндү үйрөтүп, лафа да керемет. Көлдү үшүгөн соң жээгине чыгып, ысык кумга жатасың. Уйкуң келип көлөкөдө көзүң илинип акырын уктап кетсең, түшүңдө толкундардын үстүндө чуркап, кээде асман жиреген бүркүт болсоң, кээде сууда ойногон балык болосуң. Мунун баары эмне себептен? Себеби бир гана. Мунун бардыгы бизде, кыргыз жерибизде сүйүктүү ысык көлүбүздүн бардыгы туугандар. Бир гана сураныч, барктай жүрөлү. Уважаемые участники совещания, под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений, выходящих за рамки традиционного регионализма. Конечно, не только развитие государства предполагает расширение границ политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Добиться подобного взаимного понимания и поддержки совсем нелегко. Подтверждением тому являются наблюдаемые в международных отношениях следующие процессы. С одной стороны, государства по региональному принципу и на основе геополитических интересов стремятся к тесной кооперации. С другой, они не готовы к совместному комплексному устранению существующих барьеров и противоречий. В результате такого прохода выгода от участия в интеграционном проекте становится пропорциональной уровню экономического развития страны. Ай, бля, арың жетпедим мен. Мына бул мен турган чоку бала кезде, блядь, заңкайган мөңгүсү бар чоку эле. Азыр карачы, кагжырап кара таш калыптыр, блядь. Айтайын дегеним эмне? Бүгүнкү чыгарылыш мөңгү темасы болмокчу. Чынында бул чоң маселеге айланчудай, блядь. Мөңгүлөр азыр планетанын өмүрү менен тең туруп калды. Могу, блядь, мөңгүлөрдүн эришиничте себеби эмне деген суроого ар кандай жоопторду, божомолдорду айтып жүрүшөт. Биринчиси глобальное потепление дейт, экинчиси кургаган Арал деңизинин туздары бияка учуп келип ошолор эритип атат деген божомолдорду айтат да. Менин оюмча, блядь, биздин мөңгүлөрдү, блядь, жанакы чет элдик ар кандай компаниялар, фирмалар алтын күмүш казабыз дешип, блядь, чокулардын баарын талкалап, ошол себептен эрип атат го деп ойлойм да. Бул природада мындай да, блядь, бир ташын алып койдуң, все, блядь, баары башкача кетет да. Бул чоңдорго кайрылат эле, сураныч, байкелер, блядь, кичине болсо да патриоттук сезимди күйгүзүп дегенде акчага аз кырылбай, биздин мамлекеттин пайдасына чечсеңер ушундай келишимдерди, долбоорлорду жакшы болот эле да. Себеби, блядь, атиги чоочундарга похуй да, билесиңер да, блядь, алтын казып кете беришет, мына калганын урутуп ойнобойт. Ошондуктан келгиле мөңгүлөрдү сактайлы, хотя бы аракет кылалычы ошого, мен силерден суранам мекендештер. Ассаламу алейкум туугандар, көптөн бери көрүшпөй, сагынышта калдык окшойт. Кандайсыңар анан? Малжан аманбы? Өлбөгөн кулга жаз келет дегендей, жаз да келип, жадырап жайнап, алдыга пландардан түзүп отурасыңар анан. Митинг, ситинг дегенде сырткары дейм да. Мен болсо мурункудай сөгүн албай, тиги сөгүнгөндөргө каршы закон чыгарып салып, биздей окопторду талкалайлы дегенби, тигилер, билбейм. Иши кылып, ачык сөгүн албай, кыйналып, кээде талаага чыгып, ызаланганыман ыдырата сөгүн алып эле эс алып калганым болбосо, ушу бул жакта абдан кыйналып жүрөм. Короче, мен бүгүнкү айтар сөзүм бул эмес. Тигилер президенттикке талапкерлигин ким коет, мен коембу же сен коесуңбу деп эзилгичекти бияктан мен уже решил, короче. Бүгүн мен коп официально заявляю. Мен Кыргыз Республикасынын президенттигине өз кандидатурамды коем. Ошо. Эми мындан ары өнүктүрүү программа менен тааныштырам. Эгер силер менин потенциалыма ишенсеңер, ушу Кыргыз Республикасынын дүйнө аренасында достойно алып кете алат, көрсөтө алат, ушу келечегин жакшы түзө алат деген үмүтүңөр бар болсо, ушу копко мага ишенсеңер, колдоо көрсөтүп коюңарды суранам. Бөлүшүп койгула, комментарий жазып койгула. Кыскасы, мен силерге ишенем, кыргыз элим. Ажыдаардай ач көз, былжыраган былык сөз, былтыйган май бет, кылтыйган салаң эт, айдама кой, оюнда бир гана той, туруктуулук өлүп калган, намыстарын көмүп салган, көкүрөгү көңдөй, гөөдөнү жок сөлдөй, кошоматчы келдир баш, курсагында арамаш, мажырөө мээси маң, сырттан карап бересиң таң, келжиреген сасык ооз, сылаң короз, жашоосу кооз, турган турпаты мал, бириң өлүп бириң кал. Бул эмне?
Кандайсыңар туугандар билет? Жатасыңар анан жыргап коюп түтүнгө оролуп дегендей. Мына акыркы убактар эле ушул проблема чынын айтканда менин жүрөгүмдү да оорутуп жүрөт. Эртеңки балдарыбыздын ден соолугу эмне болот деген сарсана жүрөктү өйгөндөн өйгөн. Тиги бийлик тарапты карап алар эмне кылып ийет, погода жакты бир карап кар жаап ийсе, бир күн болсо да кичине тазаланып калат эле дегендей. Көмүр жакпай койсоң үй суук, жагып ийсең тигиндей асман түтүн дегендей. Бул проблеманы эми кантип чечсе болот? Менин оюмча бир кичинекей болсо дагы тазаланып калыш үчүн бир шамал керек болуп турат да. Ошондуктан менде бир идея. Эмне деп койчу эле акция. Анда эмесе воскресенье күнү саат 12-де баардыгыбыз үйдөн көчөгө чыгабыз и просто түшүндүңөрбү туугандар? Просто ошондо менин оюмча баардык проблеманын баары чечилет. Анда эмесе воскресенье күнү саат 12-де көрүшөбүз. Жол менен кимдер өтпөгөн, санасаң эсеп жетпеген. Шаарыбыздын жолдору оңолбоду эптөөдөн деп койду. Мынча пайыт болуп кетиптирмин беле. Жол деп сыздап турган шаардын жашоосу, анын статусу ичиндеги жолдор менен тыгыз байланышта да. Жакшы жолдо баратсаң көңүлүң ачык, оюң таза болуп кетесиң беле. Жол өлүп калган болсо элестете бергиле, транспорттун ичинде эмне окуя болуп аткан. Миң чайкалып, давлениең көтөрүлүп, примерно мындай да, ящикке 10 помидорду салып туруп чайкаганда соң чыгып, жумушка жеткиче энергия жок калат да. Менин оюмча элдин көңүлү жолдон да көз каранды. Жол ремонт боюнча бул тармакка килттейген бабло бөлүнөт билет. Аягы келип баягы эле жыртык тешик жолдор. Бир көчөнү ремонт кылып аягына чыккыча кайра башы тешиле баштайт. Ушул жерге детально токтолоюнчу билет. Мисалы, мен өз көзүм менен көрдүм билет. Допустим, жыртыкты төрт бурчтук кылып кесишти, нормально ичин тазалашты, всякий чаң-паңды үлөп салышты, четтерине смола койду дагы. Анан билет жок, суки, бир жума жок билет. Баягы жерде машиналар өтүп атат, ичине мусор толду, сука. Анан бир жумадан кийин келип баягылардын үстүнө билет асфальт жаап туруп кетип калышты. Чө за хуйня. Ал жер бир айга чыдаган жок, билет. Бырчаланып кайра тешилди. Ушундан кийинки ой. Вы что делаете, суки? Специалисттер барбы? Нормально жасабайсыңарбы? Дагы мындай окуяларды силер деле көрсөңөр керек. Бир көчөдө асфальт төшөп кетет. Анан ошондон кийин келип туруп анан билет ошол жерди казып туруп анан труба жаткырыш керек да билет. Ё-моё, билет. Что за траты дейсиң да? Заранее планировать этсе болбойбу ушундай иштерди? Баягы 3D рисунки жолдорду билесиңерби? 3D жолдорду билет. Мындай чоң центральный жолдордун ортосуна брусчатка төшөп койгон. Беле, пиздец идея, Шикарная идея да негизи. Ошо ким ойлоп тапты дейм да, жаман чыгармачыл адам экен ошол. Колум кармайт элем ошону. Ой, бля, таң калам да. Аялымдын жанында эмне күн чыкпай баратат дейсиңер. Экөөбүз ушул аңгыл дөңгүл жолдун аягынан чыртылдашып кеттик билет. Бул акырын айда дейт, мен акырын айдай албайм билет. Анан ортодо даңкылдап дүңкүлдөп билет. Ушинтип кызыңдашып кеттик. Азыр күн чыкпай баратат, көрдүңөрбү? Таарынып билет. Эми кечинде дамдуу тамак жебейм билет ошол жолдор үчүн. Ошол жолдор үчүн билет доңкоюп бүгүн кечинде ары карап жатып алат билет. Жанакы жолдор элдин настроениясына влиять этет деп эмнеге айтып атам билет. Вот ушул примерди байкадыңарбы? Жолдор качан оңолот билет, ушинтип эле страдать этип жүрө беребизби нахуй. Зыңгылдаган жолдор болсо билет, машинаны алмаштырат элем мына. Chevrolet Camaro деген билет, тачка алат элем, сука. Мечтамда ошол тачка. Көз түрүмдө ошону көрөмбү негизи, ушу зыңгылдаган жолдор менен зыңгылдаган машиналарды качан айдайбыз биле. Ушинтип эле страдать этип жүрө беребизби, сука. Эмне кылабыз? Сука, блядь, эшектер! Арбагыла туугандар, айтайын деген сөз, ары тунук, ары кымбат, алтындан баалуу, бриллианттан өйдө турган билет, ансыз деги эле жан жашай албай турган, түшүнгөн киши колдонгон, түшүнбөгөндүн түтүгүнөн тынымсыз аркыраган, баалагандын башынан тамчылаган, баалабагандын таманында чалпылдаган, чаңкаганда жан жыргаткан жаратылыштын ажырагыс бөлүгү адамдын 70% болгон, планетанын 79% болгон суу жөнүндө. Айтайын дегеним эмне? Биз билет баалуу байлыктын үстүндө жашайбыз. Бирок тилекке каршы ошону түшүнбөйбүз, билбейбиз. Суу жок калса билет, алтынды суунун ордуна уркулдатып деп иче албайсың да билет, туурабы? Суунун жарым литрин 30-40 сомдон сатып алып ичип атабыз дагы билет, все равно экономить эткенди билбейбиз, дагы эле анын байлыгын, баалуулугун түшүнбөйбүз да. Силер билесиңерби, Бишкектин тегерегиндеги таза булактардын көпчүлүгүн чет элдик фирмалар ээлеп алгандагы билет, ошол булактан аккан суулардын баарын өзүбүзгө кайра акчага сатып аткан. Кыскасы мындай да билет. Глобальный потепление деген сөз айтылып жүрөт акыркы учурдачы. Кээ бир айтат, бул реклама, андай мындай деп, кээ бир айтат, жок, бул чын депчи. Бирок бала кездеги мөңгүлөрдүн азы көрүнбөй калганына караганда, ошол сөздүн кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бардай сезилет да. Ошондуктан келгиле замандаштар, ысырапчылыктан алыс бололу билет. Душты өчүрүп коюп эле самандан алчы, анан кайра күйгүзүп алып жуунса болот да билет, туурабы? Анан таза суу менен газон сугарбагылачы биле, суранам. Шалкылдатып ары бери төкпөгүлө. Бир күн анан биле кагжырап кургап калып барам. Дайчы воды деп калбайлы. Ошондуктан биле суубуз тунук, постоянно агып турсун. Бар болоюн мен постоянно, пока-поканда.
Баарыңарга салам. Бүгүнкү сөз акырындан күчүнө кирип, акчасы бар партиянын жүрөгү дүпүлдөп, акчасы жогунун башка жагы титиреп турган шайлоо жөнүндө эмне дейбиз бул тууралуу? Жакында башталат ойду тоону обещать эткендер. Тилинен чаң чыгат, белең. Ичине чай самын, бир бурчуна бөтөлкө салынган. Пакеттер уже даярдалып атса керек. Шайлоо жакындаганда эми эзели ал-акыбал сурабаган немелер. Кандай жатасыңар? Жакшы жатасыңарбы? Деп эле билен ден соолук сурап, карапайым жашоочулардын көңүлүн түздөмөй башталат да. Бакубат жашоого ишенгиси келген адамдар койнуна сойлоп кирген жагымдуу сөздөргө арбалып добушун берсе, тигилер билин шайлоо бүтүп креслолорго отуруп алган соң бүттү билен. Всё, деле киши тааныбайт. Ё-моё, баарын унутат демеле. Ушул сөздөр миллион жолу айтылган, билем. Силер дагы айтып жүрөсүңөр мындай банальный ойлорду. Бирок бүгүн силерди башка нерсеге чакыргым келип турат. Закон боюнча шайлоо болуш керек экен. Ушул жол менен гана өзүбүзгө татыктуу депутаттарды тандайт экенбиз. Ошондуктан коптур, мен силерден прям тизелеп алып суранаарым. Шайлоого баргыла, өз добушуңарды бергиле, жакшылап ойлонгула, партиялардын программаларын, пландарын көргүлө. Ошол иштерди жасай алабы, албайбы, дараметин таразалагыла. Билем, жаман серьезно сүйлөп атам. Жумушу жок базардагы тачкистерди, ошол базарда жүргөн эже карындаштарды көрүп, кантип серьезно сүйлөй албай коесуң, а? Мамлекетибиздин өнүгүшүнө ар бирөөбүз активдүү катышпасак болбой калды, туугандар. Менин добушум эч нерсени чечпейт деп ойлобогула эч качан. Силер добуш бербесеңер, бир пакет чай пайга добушуңарды сатып алгандар келип силердин ордуңарга берип кетет. Ошол үчүн келбейсиңерби? Өлкөбүз үчүн күйбөйсүңөрбү? Эмне үчүн сыртта карап турасыңар? Кыргызстандын жүрөгү ооруп турат го, карагылачы. Аяк койсоңор болбойбу? Илебачы жаным, баары жакшы болот. Кыргызстан өнүгөт. Сыртта карап турбагыла, Мен силерге ишенем. Чын жүрөгүмдө чоң ишенич бар. Кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн күйүп берет деген, туруп берет деген. Ошол үчүн келип бергиле, туугандар. Арбагыла туугандар, аз убакыт мурун эле ушул теманын үстүндө какшап чыктым эле. Ал тема шайлоо. Дагы бир жолу ал жөнүндө кеп салмай, кулак мени жеп салмай. Тиги видео чыккандан кийинки ойлорду окуп отуруп, бул жолку шайлоого дагы кайдыгер караган көп адамдардын пикирин көрдүм да. Да ё-моё, туугандар, мындай болмайды. Мы так обширмендечимся вообще. Шайлоого барыш керек да. Вы чё, вообще что ли там? Такой тамаша. Чынында достор, барып мамлекет алдында милдетибизди аткарып коелучу. Эми кантип жүрөк жылыткан бирөө жок ошолордун арасында. Зато силер өз өлкөңөр үчүн аткарып атасыңар, туурабы? Ошондуктан четте карап турбагылачы. Жумушта иштеп, акча табуу, үй бүлөнү багуудан сырткары мекен үчүн дагы пайдалуу иш кылыш керек деген ойду айтып кетким келип турат. Дагы ойлоп турсаңар керек. Да ё-моё, сколько можно ушуну кайра айтып повторять депчи. Эмне айтам, дагы бир жолу айтам, дагы көп жолу айтам. Тилим тешилгиче какшай берем. Себеби биз бул жердин суусун ичип атабыз. Ушул жерге үй жай салып жашап атабыз. ИТД, ИТП дегендей. Жо чында турабы? Же калппы? О, братан, тура, сен кичин, братан. Сен кичин, брат. О, молодцы. Ошондуктан келип өз милдетиңерди так, таза, майын чыгара зынк аткарып кеткиле. Көп болсо жарым саат убактыңар кетет. Блин, по приколу деле келип койгулачы. Чё там? Ё-моё, прикольно же. Ошол анда, тиги эме. Давайте. Ой, бля, шайлоо бүттү. Какшап атып тил тешилди, сука. Айла жок эми. Ырчы болуп ырдап берейин силерге. Пиздец, бля. Ой, бүйүбүздүн ырда. Пипец. Артыңдан барсам бакчага, артылып колуң башкаган эй. Добушуң сатып жатыпсың да 2000 сом акчаган эй. Акчанын ойду жүргенин моңду жалында дегени башкага. Башкаган эй, ой акчаган ой, ай башкаган акчаган. Кыдыш. Пиздец, блядь, суки. Ай, сен вообще уят келген ичине ойлонуп сүйлөсөң, мына сен өлгөндө амага баары бир. Арастардын кумуна алып барып турган көрүш керек. Мына сенде кыргыздын жүрөгүндө эчтеке жок, сен кыргыздын духу жок, сенде эчтеке жок белем. Адам эмескенсиң, мына сенде ыйман жок эми. Мынчалык ылдый түшпөй эле коеюн дедим эле. Ана сенделердин айынан ылдый түшүшкө туура келип атат. Белдин десе. Мына ый калп эле кыйын болот сөзүң менен, ишиң менен келгенде эчтеке жок кана. Кайда гана барасам деп таң калдым. Ай ай эжеке,
капелькам дождя стучат по памяти моей, смывая пятна со стекла прошедших дней. И в мутных лужах прошлых лет, средь бед и горестей своих, я различить пытаюсь звезды глаз твоих. И сквозь года я к маякам твоих печальных глаз плыву. Пусть не увижу берег я, пусть в серых буднях утону, но я плыву и буду плыть, пока мне руки не свело. Но я живу и буду жить судьбе назло. И пусть не я, а кто другой надел на палец твой кольцо, и пусть не вызовет в тебе чувств никаких мое лицо, но из обломков всех своих несостоявшихся надежд не тороплюсь я сколотить безверие крест. И сквозь года я к маякам твоих печальных глаз плыву. Пусть не увижу берег я, пусть в серых буднях утону, но я плыву и буду плыть, пока мне руки не свело. Но я живу и буду жить судьбе назло, судьбе назло, судьбе назло, судьбе назло, судьбе назло. Эй, салам фейсбукчане. Бүгүнкү базар социалдык сет ага болгон көз карандуулук жөнүндө болмокчу. Бул нерсе билет билинбей тымызын жашообузга тыгыз байланыштуу. Бул нерсесиз турмушту элестетүү кыйын болуп калды, чын айткандачы. Соткаларыбызга кадалып эле билет. Бля, фейсбукка чыгып статус жазам, коммент жазам, бля, класс коем, класс, инстаграм, бля, селфи. Ты красавица, спасибо. Я тебя люблю, я тебя тоже деген, бля, комменттер жазып эле, сука, бля. Зомби эле болуп баратабыз. Каяка эле баратабыз, эмнеге баратабыз? Такыр түшүнүк. Кээ бирөө билет 2ден 3төн аккаунт ачып алышкан. Бир нерсе чыгарып коёнун, бияктан кирип коммент жазып, бияктан кирип коммент жазып, бля, өзүнүкүн эметип отура берет. Анан билет ушул соцсеттер чыкканы адамдардын өзүнө болгон баасы түшүп баратат деген ой айтылат да. Мен негизи ушул ойго кошулам. Себеби билет ар бирибиз эле ушул соцсеттер аркылуу мактангыбыз келет, билет жакшыраак жерде сүрөткө түшүп чыгаргыбыз келет дегендей. Мисалы мындай да, мен Дубайда жүрөм, билет, Гоада кут жеп атам, анан Гарналышкада лыжа тееп жүрөм, йо, билет деген сыяктуу сүрөттөр. Аларды көргөн үйүндө отурган башка адамдар билет, мен үчүн мүнтпейм деп өзүнүн натурасын жеп ичинен билет. Анан өзүн ылдый сезип баштайт да. Ошол үчүн айтылат да, билет, глянцевый журналдарды окубагыла, билет, жашаңар келбей калат, сука депчи. Анан билет соцсеттерде отчет бергендер бар, билет, пиздец дейм аларга. Мындай мен ойгондум, бля, мен туруп атам, мен туалетке бартам, блядь, мен туалетте отурам, туалетте бир нерсе кылып койдум деп анан ошонусу менен селфи коет. Фу, блядь, ну как так можно ана? Дагы, блядь, фейсбуктан философтор, генийлерге толгон, блядь, алардын башка максаты главное, блядь, умную непонятную мысль написать да, блядь. Анан виртуалдуу жашоого биз көбүрөөк көңүл буруп баратабыз, блядь, тиги реалдууга карагандачы. Көкүрөктөр кургап бараткан достор. Мурункудай сочный, смачный сүйүү, таза тунук сезим, блядь, жан дүйнө толгон вдохновение, муза деген азайып бараткан сыйт. Жыгач эле болуп баратабыз, блядь. Красиво ушу реалдуу турмушта деле жашасак, селфилерди деле красиво кылып жүрө бербечи. Анан кийин, ё-моё, мазафакалер мишнуй кайран жашоо деп өкүнүч кокого туруп калбасын анан, блядь. Ошондой, чын айтканда, ошо соцсеттерде отурган сұлу кыздарды жаман кучактап өпкүм келет дейсиң, блин. Келгиле ушу реалдуу турмушта деле жолугуп, общение кырмашып, сүйлөшүп, пикир алмашып дегендей. Ошондой кандай сон, Ошон үчүн маанилүү жашаганга аракет кылалы, Мен силерди сүйөм. Бар болгула, ий күчүктөрүм го мен. Бүгүнкү базар жанагы фонограмма ырдаган ырчылар жөнүндө, булар жөнүндө эмне дейсиң эми, блядь? Өзүлөрүнө суроо. Вам не противно сахнада туруп алып, ооз кыймылдатып тура бергенден? Ооба, айтасыңар, өзүң концерт берип көрчү, 2 ырдагандан кийин түшүп каласың нахуй. Анан дагы андан ары 20 ырдашың керек, анан секирип бийлешиң керек депчи. Анан нахуй ырчы болуп жүрөсүңөр андай. Европада под фанеру ырдагандыгы үчүн сотко берсе болот, билесиңер ушуну? Ну, короче, буларга теңелип андан көрө мен силерге билет берем азыр, блядь. Кандай? Короче, мен бүгүн чиновниктерге асылайын деп чыгып атам. Биздин өлкөнүн өнүгүшүнө чын дили менен күйгөндөргө сөз жок. Аларга бир гана сөз, красавчики, сөз похуй чиновниктер жөнүндө. Буларды буга чейинки роликте айткам. Бул жолу кененирээк токтолоюн деп атам да, блядь. Жо жаң күйгөндө айтат экенсиң да, блядь. Ошолорго айтат элем. Бля, пиздец эле кишилер экенсиңер силер, блядь. Кандай жол менен кантип ошол креслолорго отуруп калганыңарды билбейм. Бирок сүйлөгөнгөр менден айырмаңар жок да. Кичинекей кезде телевизордон ушуларды көрүп, жаман бийик адамдар булар, билимдүү, иштин майын чыгарган жетекчилер деп ойлочу элем. Хуй, блядь. Кайдан нахуй, өзүлөрүнөн ары ойлоно албаган адамдар экен да булар.
Бир жолу бир министерствого кирип калсам, ичинде ажа, блядь, жумушчулар ары бери чуркап жүрүшөт. Ойлодум, о, кандай иштешет булар деп. Дагы хуй, сука. Бүт интрига, бир кагазды көтөрүп алышып, блядь, тоону тоңкор салгансып жүрүшөт на. Калп эле ызы чуу, аягы келип эчтеке жок истеген. Ушундай система менен почти бардык гос мекемелер иштешет. Конструктивдүү иш кылгандар аз нахуй. Бля, ушулардан кантип арылыш керек билбейм мен. Мен айтып аткан сөздөрдү ошол чоңдор угуп айтышы мүмкүн беле. Эмнеге бизди мындай обсуждать этип атасың, эмне ишиң бар, какого хуя бизди жамандап атасың депчи. Мен айтат элем. Блядь, иши болор кишинин киши менен иши бар, иши болбос кишинин киши менен эмне иши бар деп койду, тамаша мындай. Мен айтат элем, блядь. Еще как ишим бар, блядь. Чек аралар боюнча ызуучулар чыгып атканда, силер оозуңарды ачып отургандыктан, блядь, көп жердин баарын алдырып ийип атасыңар, блядь. Ошол жерде башыңар менен тик сайылып 1 сантиметр бербей, блядь, тызылдап турушуңар керек эле да, суки, блядь. Тегеректегилер силерди бат эле алдап коюп атышат, блядь. Көп келишимдердин баарын унутуп турасыңар, блядь. Ал силер барып аткан визитиңерден эле ачык көрүнүп турат на. Өз элиңерден анан бияка келип алдаганда кыйынсыңар да, блядь. Кыскасы мындай да. Буларды айткан менен силерге баары не действует, баары похуй болуп калган буларга, блядь. Толк чыкпайт да. Ой, мындай да, короче. Жүрөктө жалыны бар. Өз жери үчүн күйгөн адамдар калдыбы, бля? Келгиле. Тигилерге көңүл түшүрбөй эле, бля, позитивдүү карап келечи экен. Көзгө көрүнөрлүк иштердин акырынан жасай бербейли. Кандай дейсиңер, бля? Картошка кандай дейсиң? Кеттикпи? Менде үйдө да кое жумуш болуп атат. Сиген жоголчу үйүңө. Биз алдыга кеттик анда. Да будет свет в нашей стране. Светтин баасы көтөрүлгөндөн кийин күндү тик туруп турган эле баалар келе баштады го. Кышында элдин жашоосу кыйын болуп турган учурда тентелеңдеп көздөнүп от жагылышып отурабыз. Электричество негизи акыркы учурда түшүнүксүз эле болуп баратат. Кимди күнөөлөрү да билбейт экенсиң. Блин, верное отключение деген чыкты. Мындай нерсе биз бала кезде жамаат ишин кийип жүргөн учурда деле жок эле. Азыр вроде ал учурга караганда жашоо деңгээли бир аз да болсо жакшырып калган сыйт. Жамаатчы деле көрүнбөйт. Бирок свет проблемасы тескерисинче кетип бараткандай сезилет. Ойлосоң, электричество өзүбүздөн чыгат. Неге мындай проблема чыгып атат? Менин оюмча, колдонуучулар өзүбүздө көп касет кетирип коюп атабыз. Айдап жылдап урдагандар бар. Электриктер менен сүйлөшүп алып, аларга тыйын берип койгондар бар. Бул жагда коррупцияга малынып баратат. Ай, блин, суки. Ай, блин, суки. Ай. Суу да азайып кетти. Бул чындык. Кургакчылык баарыбызга залакасын тийгизбей койгон жок. Ошол үчүн эч кимди сөгө албайт экенсиң бул жерден. Мына азыр свет жогот турам. Бир аз тейликтиктейин дедим эле. Аягым жак токтоп атат, ошол үчүн акырын шыбырап сүйлөп атам. Болуп турам да, эс алалы. Эртең жаңы күн, жаңы кадам. Баардыгы жакшы болот. Жакшы уктагыла. Кандайсыңар? Бүгүнкү айта турган сөз баардыгыңарды ойго салган, бажы биримдиги темасынын үстүндө сүйлөшөбүз. Бул нерсе чынында мени да чочулатат. Бир тарап айтат, таможенный союзга кирсең, жыргайбыз, айыл чарба тармагы өнүгөт, анан өзүбүздөн чыккан сырьёнун баасы өсөт деп. Экинчи тарап, ой неңди, бул жака кирсек өлдүк экен эми. Импорт товарлар 2 эсе, 3 эсе кымбаттайт деп эле көчүк түшүрүп атышат. Таң калыштуусу эки тарап тең фактылар менен так информация бере албайт да, блин. Мага окшоп эле догадкаларды шакылдатып эле интернеттен башка жактардан жазып айтып жүрсөт. Баары бүткөндөн кийин чоңдор собачество от меня ушел, если с рука придет, простите, дебесе эле болду, блин. Бирок бир чети айла нету, эмне кылабыз? Тегеректе тигилер чоңдугун салып киргизген турушат. Болжолуна мындай да, шкаф братан келип алып бизди грустетип атат да. Эми кошуунун алдында турабыз. Ой, блин, башы кыйын болот деп ушу бир жерим сезип турат да, блин. Ай, оюңар жаман экен, ал жери мен сезген жокмун мен, бөйрөк менен сезип атам. Бир чети ойлосом, ушундай убакыттын пульсу күчтүү, жүрөгү бат-бат соккон учурда жашап атканыбыздын өзү бакытпы дейм да мен. Ар бир минутта жаңы идеяны, жаңы подходту талап кылат. Эртең эмне болорун вообще айта албайсың, бляха-муха. Ну вообще айта албайсың да. Ушул убакыт кызыктуу дейм да. Кандай дейсиңер? Күн сайын жаңыланып туруш керек. Убакыттын темпинен бир жума кечиктим дегиче өлдүм да, блин. Сразу чё, с гор спустился, что ли, болосуң да? Кыскасы мындай. Давайте ат биз көңүлсүздүү алысыраак бололу. Айбатистый бололу. Бардыгы биздин колдо, бажы биримдигин да көрөрбүз. Жакшы нерселерди да күтүп тургандыр. Азыр айттым го, убакыттын агымы күчтүү болуп атат деп. Келгиле ошол агымга каршы агып көрөбүз. Ошондо балким сон бир нерселер чыгаптыр. Бардыгы сон болот, ошол үчүн любите меня, поки-поки. Арбагыл адамдар, негизи эле турмуш тууралуу ой жүгүртүп көрөлүчү бүгүн, орчундуу проблемаларга тийишпей эле коелу, аларды бүгүн кое туралы. Мындай да, блядь, биз азыр көрөкат деген вакуумдун ичине кадалып алып, бля, өзүбүздү сырттан карай албай аткандай сезилет да. Көкүрөктө курсак тойгузуу дегенден башка ой калбай калган сыяктуу да, блядь. Акча үчүн өз намысыбызды аттап кеткенден деле кайра тартпай калдык, сука. Адамдык сапат, ички руханий дүйнө деген кургап калды, нахуй, блядь. Ооба, билем, мындай сөздөр радио, телевидениеден дохуя жолу айтылган. Бирок чын эле, блядь, шаарда басып баратканда бир эле мүнөткө токтоп, көз жүгүртүп, ойлонуп карап көрчү. Кандай өзгөрүлүп баратабыз. Ооба, блядь, дагы айтасыңар, биз азыр өзгөрүшүбүз керек, азыр учур ошондой деп. Туура, блядь, азыркы убакыттын ылдамдыгы күчтүү.
мурунку роликтерде бул жөнүндө айткам. Ооба, өзгөрүшүбүз керек. Причем, блядь, пиздец өзгөрүшүбүз керек на. Бирок, сука, жаман жолго эмес да. Пайыз болуп баратканыбызды сезип атасыңарбы, блядь? Мыназ, блядь, шаарыбыз эмпошниктерге толгон. Местный эмполорго эч нерсе деп айта албайм. Алардын ою, максаты биздин эл үчүн жакшы иштерди кылалы деп жүргөндүр балким. А вот сырттан келгендери андай ойдо эмес экени көрүнүп эле турат да, блядь. Андан сырткары азыр дүйнөдө эмнелер гана болбой койгон жок. Баары подряд болот. Сука, зомбирование деген хуйня бар. Ал нерсе азыр биздин өлкөдө да активдүү жүрүп атат. Каякта болуп атканын ачык эле айтайын дейм, бирок тарынтып аламбы дейм да. Ошон үчүн унчукпай эле коеюн, өзүңөр түшүнөсүңөр да кимди айтып атканымды. Ошо, блядь, өз жерге болгон сүйүү ойгонбой атат азыр жүрөктөчү, блядь. Вот сыртка чыгып келген кыргыздар бул сезимди жакшы билишет да. Сыйлабайбыз, блядь, өзүбүздү, өз жерибизди сыйлабайбыз. Мына баягы күнү, блядь, остановкада турсам, сука, бирөө самсы жеп атат да. Атайын карап турдум, блядь. Салафанды азыр каяка ыргытат экен, эмне кылат экен депчи. Анан тиги, блядь, самсысын жеп бүттү. Анан өзүңөр билесиңер, ар бир эле остановкада азыр урна бар. Анан тигил, блядь, уялбай эле, эки жакты алаңдап карабай эле, блядь, сука, ошол эле жерге таштады на. Как будто так надо, еш. Барып айттым акырын. Анан тиги мага эмне дейт дебесиңер, блядь? Культурный болбочу дейт. Анан, блядь, ошол жерден ыдырата сөктүм, сука, блядь. Мен согуш кете жаздадык ал жерден. Ушундай нерселерди баарыбыз эле көргөнбүз, баарыбыз эле учуратканбыз. Бирок эмнегедир унчукпайбыз да. Эмнеге? Келгиле, көргөн жерден айталы, коркпогула, блядь, эч нерсе болбойт нах. Сөкчү жерден сөгүп эле, согушчу жерден согуш кеткиле нах, блядь. Баары бир силер чындык тараптасыңар. Туура иш жазып атасыңар. Ошондой элдин биримдиги, ынтымагы, бүтүмдүгү, мамлекеттин алдыга өнүгүүсү ушундай кичинекей нерседен башталат, блядь. Биз дүйнөнү дүңгүрөткөн Кыргызстанды курабыз, Дөңгөлөккө кимдир бирөө таш ыргыта турган болсо, бля, бачагын чыгарабыз, сукалардын. Кыргызстандык, бери карачы, сен, мен улуу эл болгонбуз, блядь. Улуу эл болобуз. Турмуш, турмуш, турмуш. Термиш, термиш, термиш. Кылба, кылмыш, алдыга жылмыш. Көкүрөктө көрүнгөн жок. Көңдө бол чаңга толду. Бала болду, бала болду. Келечекте будуң чаң, келечектер ойлор маң. Суунан сага суу ширеңке. Очогуңду тутантып ал, ойлоруңду оңдоп ал. Кыштын сугу келелекте. Шар, шар, шар. Шарда баары бар. Кел гой, кел гой, кел гой, кел. Ай. Ару турчу жылы жыл. Тамактар бар, баары бар. Баары свежий, баары свежий. Баары свежий. Болгону 3 күн болду плов, лагман, манты, пельмен. Пофиг клиент эмне жеген главный. Акчасын бер, акчасын бер, акчасын бер, акчасын бер. Чын да, чын. Турал, братан, турал, братан, турал, братан. Чын? Ну не отравился же. Ну? Девой, 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 Я. Ну-ка, тетигемне. Жатат бир кагаз жерде. О, объявление. Квартира берилет. Мебели менен с отоплением, мебели менен с отоплением. Келе гой, келип жаша. Келе гой, келип жаша. Акчасын берет. Бере гой, бере гой, бере гой, бере гой, бере гой. Бербейсиң? Дубал. Туалетін өзің жуал. Желе, 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 везде желе. Зарплата, 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 зарплата. Ертең менен, түштө, кечинде, зарплата, тамак, тамак, курсак, 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 зарплата, тамак, курсак, зарплата, тамак, курсак, 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 зарплата, тамак, курсак, курсак, зарплата, тамак, курсак. Мына балам, сага да өмүрлүк жар тандоого убакыт келип жетти. Жакшылап таразалап, өз жубайыңды таамай тандашың керек. Туура тандасаң, өз жыргалың, жазабассаң, өз убалың өзүңө. Ошондуктан эч кандай көздөргө арбалбай, жакшылап ойлонуп, көздү чоң ачып, жүрөк менен, сезим менен тандашың керек. Кана балам, анда көрсөт өз жубайыңды. Ато, мага тетиги жакты. Анда балам, өзүң. Элиңди карайын, батпаттан жубайсың ба? Сен эле жата бересиң, элиңди карайын, батпаттан иш кылма.
кубан түш көрдүм. Сага үйлөнгөнүмө ушунчалык кубанычтамын. Блин, эч кимге бербейм, сен ушунчалык жакшы көрөм десең. Жаным го, мен жаным го. Мына туугандар, бул турмушта өз жолуңду туура тандоо аябай маанилүү. Характерлери туура келбеген эки коп баш кошсо вообще күндө вайна болот да. Блин, фиговый депутаттарды тандап алсак, мамлекетибизди өнүктүрбөй эле бюджетти курутуп, ой заманды тартып жиберет да. Ошондуктан жакшылап ойлонолу, толгонолу, думкага түшөлү, стена сүзгүлөйлү, чачтарды жулмалайлы деп койду тамаша. Ошол анда атамдын айткан сөзү: таамай тандасаң жыргайсың, жаңылсаң өз балың өзүңө. Блин! Салам баарыңарга, ден соолугуңар жакшыбы? Ден соолукту сурап калганымдын себеби дарылар жана аларды кандай рекламалап атышкандыктары жөнүндө сүйлөйбүз бүгүн. Буга чейин бир да журналист же активист ушул темага кайрылган эмес. Менимче, ушул чоң проблемага айланып баратат. Негизи мен телек деле көрбөйм да, бирок баягы бир аз тиктей калсам, дарылар деле пиздец рекламалап атышат да. Телеканалдарга эмне, аларга акча түшсө болду, любой нерсени көрсөтө берет. Тигилердин дарысы өтсө болду. Ортодон эле эл кыйналып атат да. Менин оюмча, ошол дарыларды рекламалай берип, элдин мээсине куюп турган турпаттын баары ошол эле дарын ойлоп эле, бүт ден соолуктардын баары бузулуп атат деп ойлойм да. Көчөдөгү шиттердин баарына балтайт да, дарылардын аттарын жазып, психологиясын баарын бузду элдинчи. Я не знаю. Ушул проблеманы кандай чечсе болот, билбейм. Тиги жогору жактан бир контролго алабы дейм да. Элдерге кайрыларым, дарыдан алыс эле болгулачы. Ё-моё, дары десе эле баарын ура бербей. Побочный эффект деген бар аякта. Билесиңер өзүңөр. Бир органды дарыласаңар, экинчи органды талкалап коет алчы. Ошондуктан дары парыга жеткирбей эле ден соолукту сактай билеличи туугандар. Менин оюмча, ден соолукту сакташ эң гана жөнөкөй да, негизи. Биринчи, тамакты ылгап же, баарын эле ура бербейчи. Экинчиси, бул спорт. Спорт десе эле, спорт залга жазылыш керек, анан акча жок, анан убакыт жок деп эле үйдөн эле бир бурчтан эле физзарядка деген бар го, ошону эле жасап койчу, болду, жетет ошол эле. Кыймылдап кой да. То есть, үчүнчү, бул өзүңдү позитивдүү кармап жүрүү да. То есть, нервти талкалабаш керек. Себеби баардык органдар нерв менен байланыштуу. Ошондуктан дарыдан алыс бололу. Здоровая нация, здоровое государство деген бар го, есть же. Ошол анда, давайте. Иши болор кишинин киши менен иши бар, иши болбос кишинин киши менен эмне иши бар? Мен айтат элем, Еще как ишим бар, Чек аралар боюнча ызуучулар чыгып атканда, силер оозуңарды ачып отургандыктан, көп жердин баарын алдырып атасыңар, ошол жерде башыңар менен тик сайылып 1 сантиметр бербей, тызылдап турушуңар керек эле да, суки, Тегеректегилер силерди бат эле алдап коюп атышат, Көп келишимдердин баарын уттурасыңар, Ал силер барып аткан визитиңерден эле ачык көрүнүп турат. Өз элиңерден анан бияка келип алдарында кыйынсыңар да, Кыскасы мындай да. Буларды айткан менен силерге баары не действует, баары похуй болуп калган буларга, толк чыкпайт да. Ой, мындай да, жүрөктө жалыны бар, өз жери үчүн күйгөн адамдар калдыбы, келгиле, тигилерге көңүл түшүрбөй эле, позитивдүү карап келечи экен. Көзгө көрүнөрлүк иштердин акырынан жасай бербейли. Кандай дейсиңер, Картошка кандай дейсиң, кеттикпи? Менде үйдө да кое жумуш болот. Сиген жоголчу үйүңө. Биз алдыга кеттик анда. Бир көлөккө жер таап, дүнчексек жакшы болбойт беле. Аякта бир көлөккө жер бар экен, арка үйдө. Карго, бир кел. Эмне болду, братан? Көлөккөнү көрдүңбү? Ошол жака, бул дүнктү жеткирип койсун. Бирок эсиңде болсун, чеги болсаң, жүнүңдү бирден жулам, Хоп, братан, хоп. Нахуй ушу жүндөрдүн кереги бар ма, Пизде. Элдер, менин колумда эмне бар билесиңерби? Плоскогубцы бар, Бул канча турат билесиңерби? $600 турат нахуй. Бул колдо болсо камера видеонаблюдения деген бар. Канча турат билесиңерби муну? $14,500 турат, Эмнеге мынча кымбат билесиңерби? Билбейсиңер. Силер мындай нерсени түшүнбөйсүңөр. Муну искусство деп коет элдер, Сизди бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайм. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Кудайдан сураганыбыз эле ата энемдин амандыгы. Апа, мен сизди абдан жакшы көрөм. Сиздин жылмаюңуз бизге чоң бакыт тартуулайт. Ар дайым биз менен болуңуз. Эч качан оорубаңыз, Сиз жасаган жупканы өлө жакшы көрөм да, билесиз, Анан жана бозоңуздун даамы ооздон кетпейт го, чиркин. Майрамыңыз менен, апа. Анан дагы айтайын дегеним, мен шашпай үйлөнөйүнчү, Апа! Койчум, үйлөнөсүңбү, муктубай? Силер да быйыл турмуш кургулайт, алдыга кетейиңер десе. Страховка албай. Страховка албай.
Совсем охуели, блядь. Урматтуу депутаттар, келгиле иштейли. Кыргызстандын экономикасын көтөрөлү. Коррупцияны жоюш керек. Бул иштерди биз кылбасак ким кылат ия? Биз кыргызбыз го, патриот бололучу. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн ушул жерде туруп береличи. Келгилечи иштейли. Айланайын эл журт, мына буюрса баары жакшы болот. Биз силер үчүн тиякта күндөп түндөп кара жанды кар чуруп иштеп атабыз. Мен эл үчүн дегенде өз жанымды да аябайм. Кыргызстан үчүн, элим үчүн мен ушул дүйнөгө жаралгам. Мен деген Ботковийдин тукумунан болом. Мен ак сөөктөрдүн тукумунан болом. Нең дурайындар, мен аталарым эл башкарган, жер башкарган кишилер болгон. Нең дурайындар,